Саламатсыңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле биз 7-каналдагы таланттуу апалар теле программасын баштадык. Өзүңүздөр билгендей, эл ичи өнөргенчи дейт. Ошол элден чыккан таланттар бүгүн дагы биздин куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Андыктан 1 саат бою биз менен болуп, бүгүнкү келген апалардын, аталардын талантына ортоктош болуңуздар. Ынтымактуу жамааттын ырыс кызы түгөнбөйт деген кыргызда бир жакшы сөз бар. Ошол ынтымакта бирге жүрүп, бирге топ түзүп, шаар эле эмес, жалпы республика боюнча таанылып, өздөрүнүн бир өнөрүн, талантын эл алдына тартуулап жүргөн бүгүн кадырлуу топ келди десек болот. Алар кимдер десеңиздер, ошол Чүй областына караштуу Аламүдүн районунда түзүлгөн, Аламүдүн айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн бул өз негизинде. Аламүдүн ынтымак тумартоо бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу коноктору. Ассаламу алейкум. Жалпы келген коноктор, кош келиңиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Тумардоо деп биз республика боюнча таанымал болуп калдыңыздар. Өзүңүздөрдүн талантты, өнөрдү биздин жалпы көрүүчүлөргө мына ошол 7-канал аркылуу баягы тартуулап жүрөсүздөр. Әлем урматтуу коноктор, ошол топтун жетекчиси, жетектеп алып жүргөн, ошол топтун башын бириктирип жүргөн анын жетекчиси Тамара Исакунова эжекебиз. Тамара эже, кош келиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Көптөн бери келексиздер негизиндечи. Анан бүгүн келип отурасыздар, алтындай убактыңыздарды бөлүп, анан жалпы биздин көрүүчүлөр менен ошол биздин аталардын, апалардын талантын аябай сыйлап, баалап, барктап көргөн көрүүчүлөр менен амандашың. Анан сөзүбүздү баштайлык. Рахмат. Арбаңыздар, кыргыз калкым. Жана бизди көрүп жаткан биздин көрөрман сүйөрмандарыбыз, өзүбүздүн бирге жүргөн ага элечек апалар, баарыңыздарга тумартоонун атынан ысык салам. Айбали, жакшы мынакей. Апаларды көргөндө аталарды да көрүп калат экенбиз да. Негизинде баягы көбүнчө бизде апалар деп, таланттуу апалар деп калабыз. Анын арасында бир сейрек кездешет да аталарчы. Ана тумартоо түзүлгөндөн баштап эле ушул аталар менен чогуу жүрөсүздөр. Ана Тамаржа, мен дайыма ушул биздин кече башталарда, ушул программа башталарда өзүм тааныштырчу менем да. Келген коноктор менен. Анан бүгүнкү тизгинди сизге берейин. Ошондуктан өзүңүздүн топ менен, бүгүнкү келген биздин агайлар менен, эжелер менен бир тааныштырсаңыз. Рахмат. Эми биз ушул студияңыздарга, 7-каналга биринчиден аябай терең ыраазычылык. Ушул 7-канал менен биз дайыма бирге, көбүнчө эле биздин топ билбейм, биз башка силер менен биз көбүрөөк иш алып барабыз. Көрүнүп да калдык. Бул студияга канча жолу келдик. Биринчи 3 күн ушундай бөлүнүп келчү элек. Баягы бизде деген коллектив көп болгондуктан. Анан азыр баягы күз мезгили, той мезгили дегендей тигил жак, бул жак небере деп кылган үчүн ушу биз кече эле кой ушул жакка бир барып келели деп эле аттанып келип калдык. Аны студияга да жараша кылып келдик. Жакын эмеспизби? Биз тез келип турабыз. Эмкеде кайра башкаларды алып келем деп. Келип калабыз дең. Келебиз депчи. Анан эми бүгүн тааныштыра кетсек, бизде өзгөчөлүк, баягы өзгөлөр дегенде бизге да топко жаңы адамдар кошулуп атат. Ошолорду тааныштыра кетейин. Зарлыбек байке биз менен уже 2 жылдан бери чогуу жүрөт. Мына быйыл топто, быйыл мынакей жеңебизди кошуп, бүгүн бирге семейный таланттар бар, келдик. Кече Ысык-Көл фестиваль 24-кө дагы чогуу барып, катышып келген, аябай кызыгып, жаңы формабызга да кошулуп тигилип, мынакей бул адамдын кошуларда бир жүрөктө болот экен да, бир сезим, патриоттук, буга чейин баягы неберелер менен алыста жүрүп келген, ошол убакта деле кошулмак. Анан быйыл мынакей биздин арабызга келди. Кудай буйрса, бизде үй бүлөлүүлөр көп, билесиз. Андан кийин мынакей үй бүлөлүү жеңе, Дамира жеңе, Болот байке, Болотбеков, Зарлыбек байке. Бекболот байке, Айнеже бул кишилер жолдошу менен дайыма катышып биздин башта 4 жыл болуп калды. Ыр десе ыр жарашат, сөз десе сөз жарашкан биздин ушу Айнагүл эже, чынын айтканда эле бар бирөөнүн өзүнүн жараша дегендей, мынакей Айнагүл эже Бекеева байкебиз эмки студияга кошуп келем ал кишини. Буйруса. 90 байке, бул байке дагы ошо өзүнүн айыл өкмөтүбүзгө дагы көп салымын кошкон, жана автобустарысын алып жүргөн, кече көлдө дагы жүрдү, өзүңүздөргө белгилүү. Мына ушу 90 байкебиз, бул да активдүү. Кандай дебесин, күнбү, түнбү, кандай болбосун, ушу Тумардын тобу үчүн жанын берген байке. Сол жагымдан айтсак, Турдакын байке бул киши да үй бүлөсү менен катышат. Мимоз Кочкорова эженин жолдошу. Бул кишинин дагы ыры негиз талант бар. Гитарада ойнойт, аккордеондо ойнойт. Анан
көп кырдуу таланттуу десек да болот да бул байке үчүн дагы. Андан катарда отурган мынакей Айгүл эже, Айгүл эже дагы ушу бир жылдан ашып калды, ушу биз 2 жыл болуп калды. Ушу биздин топко келип, мына ушу 2-нчи жолу фестивалга барып келди. Биз студияга мынтип келген үчүн өткөндө кошула албай калган. Айгүл эже бул киши дагы ошо ыр жүрөгүндө жүргөн экен, кандай кылып кошулам деп. Анан эле бир жактан чогуу болуп калып эле кошулду. Кудай буюрса өзүбүздүн айылдын тургуну болуп калды. Ошол жакта жумушу да ошол жакта. Ушу мынакей бүгүн эме өзүнүн бүгүн талантын, жакшынакай жүрөктө ырын, баягы берилип кеткен артисттер болбосок дагы баары жүрөктө баягы жашап келет экен. Анан кээде ушул топ менен сүйлөшүп отуруп калган убакта булар айтып калат да багып. Эгерде ушул жак болбосо биз эмне кылат элек депчи, кандайдыр бир ушул сагынып күтөбүз, каяка барабыз, эмне кылабыз дегендей болчу. Анан бул баягы маданияттуу болбосо эл болбойт деп мынакей биздин ошо өзүңүзгө белгилүү 5 жыл болду. Биздин жүргөнүбүзгө эмне деген апалар, эжелер арабызга келип, кээде убактысына бара жараша бир жактарга чыгып кетишет, ар кандай болуп калат. Ошонуп жүрөт, эми анан дагы сөз кезеги келгенде ар бир өзүнүн айта кеткенге туура келип калат. Жакшы, күндөн күнгө баягы Тумар тобунун курамы көбөйүп атыптыр, кубанычтабыз. Себеп дегенде эми сиздер деген бир үлгү көрсөтө турган адамсыздар да. Ошол Аламин району көп калктуу, көп улуттуу эл жашаган. Анан биз да ошол 7-чи канал деп калдыңыз, 7-чи канал менен көп барып калабыз. Ал жерде көп улуттун эли жашайт да. Анан сиздердин мондай ак калпагыңыздарды көрүп, ак элечегиңиздерди көрүп, ак жолуңуздарды коюп, бир сиздерден бир сыймыктана турган үлгүсүздөр да. Ошонун арасында эле ушинтип ырдап турсаңыздар, биздин Дамира жеңеде болуп, Айгүл эжеге болуп, кызык анан кирип алышат окшойт да. Анан дагы бир суроо, ушул жерден эле бере кетейин эми ысыгында. Негизи эле ушул семейный, үй бүлөлүк таланттууларды каяктан таба аласыз? Кантип таба? Күйөөзү келип аялын тартып, аялы келип күйөөзүн тартып. Эми баягы бир жакта ушу канча жылдан бери биз чогуу жашайбыз да. Анан биз баягы дайыма айтып турам го мындай. Ыргесе менен тапканбыз баарын. Ыргесе ушул деле баягы айыл өкмөт айтпай эле десек ошол кишинин айтканга туура келип калат да. Көп улуттуу биздин айылды билесиз. Көп калк, көп улуттун ар кайсы жактан келип, кошулуп калганбыз да. Анан ошол жактан ыргесе деп уюштурулгандан кийин анан келди. Мынакей бири-бири мисалы үчүн Айна эжени эле мисалга алсак, биздин экинчи айланыш ыргесебизден чыккан эле. Бул каякта жашайт экен деп, мына ушул жакта жашайт экен деп таап алдыңыз. Тандап, анан булар да жөн сразу эле бизде мындай да, деп эле кошула калбайт да, мындай тартууну болот да. Кандай анан мен алып кете аламбы, мен ырдап кете аламбы, анан мен уят болуп калбаймбы деген ойлор болгон. Элечекти дагы бийгенге да буларга кыйын болгон да. Жарашпайт анан мындай, анан биз ал жашка жете элекпиз депчи. Анан ошентип эле кылган. Андан кийин жолдошу да ырдайт экен, жолдошун алып келди. Мимоз эже болсо биз менен дайыма чогуу жүрөт. Анан Турдакын байкени болсо мен башынан билем. Кааласаңыз да киресиз, каалабасаңыз да киресиз деп эле кошуп койдук. Анан бул Зарлыбек байке жүрөт, келинчеги дагы ырдайт, комуз чертет деп калды. Эмки студия Кудай буйрса комуз менен келебиз. Анан ошентип эле бири-бирин тартып келди да. Кызык болот да, себеби дегенде биз күнбү түнбү даярданганга туура келип калат да. Ошондо үй бүлөлүү мага аябай бизге оңой да. Ооба. Аял күйөөзүңүз канбайт, чогуу жүрөт. Күйөөз аялыңыз канбайт. Ошондой да болуп калат. Дамир эже сиз да ошончо эле кошуп алдык го дейм. Ошондой болуп калат. Зарлыбек байкени күндө чалып беришиңиз окшойт да анан. Зарлыбекке айтты да барып, кемпириңди алып келем бе? Жакшы, эң башкысы ортодо ынтымак болуп турса, көп ийгиликтерге жетишесиздер. Алдыдагы көп ийгиликтер бар. Анан жалпы биздин көрүүчүлөр, мына ошо сиздерди сүйүп көргөн биздин Атайын 7-чи каналдын көрүүчүлөрү ушул Таланттуу апалар телепрограммасын калтырбай, кызыгуу менен көрүп келишет. Алар YouTubeга чыкканда, Facebookка чыкканда бир жакшы ой пикирлерин калтырышат. Анан ошолордун көрүүчүлөрдүн шарт көңүлүн көтөрүп туруп бир жакшы чыгарма аткарып бериңиздер. Ошондуктан жалпы сиздердин аткарууңуздарда бир жакшы хор бар экен. Ошол хорду угалык. Анан кайра Майя Күздулансага, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн бир жагымдуу чыгарма кабыл алыңыздар. Бишкек шаарынан, о
Жакшы сөз жан эргитет дейт. Ал эми мына ошол жакшы ыр ар бир адамдын көңүлүн көтөрөт. Биздин Тумар тобунун ырларына сиздер назар салып отуруңуздар. Себеп дегенде Тумар тобу бүгүн жакшы чыгармалар менен, жакшы ырлар менен сиздердин колдон келишинче көңүлүңүздөрдү көтөрөбүз деп келип отурушат. Аксакалы мынакей биздин аталарыбыз Токсонбайке турат. Токсонбайкени мен фестивалда ырдаганын баягы Кырчын жайлоосунда ырдабадыбы? Анан кийин ошону бөлүп биз Instagram, Facebook'тарга чыгарсак, абдан бир жакшы каалоо тилектер жазылган да Токсонбайке. Негизи өтө таланттуу адамсыз да. Комусту чертесиз, автобусту айдайсыз. Айтып коет го жигитке 70 өнөр аздык кылат депчи. Негизи ушул топко кошулуп калууңуздун себеби эмне болду? Эми бу Тамара айым директорубуз биз айылга таман көчүп келип калды. Анан баягы кошулуп барып калдык. Ошондо мына ушу Томар тобуларын көрдүм да. Аман комуссет антмитти. Анан ошол жактан таанышып калып эле анан мен ырда дегенде эле айылда деле мындай ырчылар бар деп анан ырдап койсом. Өнөрдү көрсөтүп коеюн деппи? Ой, биздин Тумар тобу рас болуп атат деп эле анан ошондон бери мына айтым. Мурда бирок бала кезден баягы кыңылдап ырдап жүргөн оң бар болчу да. Ооба, комуссеттик мен окуп жүргөндө эле комуссеттик эле ырдашым мектептен. Жакшы. Ал эми ушул таланттуу апалар, шайыр апалар деп келебиз. Анан көп жерлерде өзүңүз көрдүңүз кече деле жалаң апалар да. Анан жигиттерди Тамара кабыл алганда кандай кабыл алдыңар? Биз кошулбай эле койсокпу деген ойлор кеткен жокпу? Жок, эми бизде Тумар тобу дегенде мырзалар тобу деп балдар бар экен. Тумар бололу деппи? Тумар мырзалар тобу. Аны карасам балдар бар экен. Чогулуп эле ырдап, ушул айдыңбыз жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Мына фестивалдарга барып атабыз. Силердин 27 каналга такай чыгабыз го. Жакшы. Турдакмбай экен болсо Тамара айтат, мен кааласаң да киресиң, каалабада. Турдакмбай экен өзү билебиз эми баягы жакшы адам, жоош адам топтогу күлүп коюп жүрөт. Бирок сиз дагы ошол келинчегиңиз Мимоза эже менен кошо ырдап жүрдүңүзбү? Ооба. Бул Тумар топко чейин деле. Ооба, илгери бала кезде ырдап жүрдүк, гитара чалып, аккордеон тартып. Ошол бала кезден эле бар. Бирок бул нерсе жакшы болду, баягы пенсияга чыккандан кийин үйдө жатып калбай, анча-мынча эфирдин жүзү болуп, жакшылыктарга барып, ырдап коймой, анан биздин апалар, биздин көрүүчүлөр да ушу сиздерди жакшы таанып калды да. Тумар тобу же башка топторбу, кайсыл топ болбодучу. Анан мен азыр Тамара эжеге мындай суктанып карап отурганым, Тамара эже айтып калбадыбы? Элечекти оңой менен кийчүбүз эле. Анан кийинки күндөр элечек өтө баштадым депчи. Тамара эженин баягы жетекчи катары өзүнүн айтып калганы бар. Ырга деле анча кызыкпачы, ушулар ырдаса экен, ушулар баягы минсе экен, тигиз экен. Анан көрсө өзүм артта калып калдым. Өзүм элечеги жок калып калдым депчи. Тамара эже элечекти кийип калыптыр, кут болсун. Кече жакында мынакей эгемендүүлүк күнүндө көрдүк, ошондо дагы биздин апалар да аябай сиздерди суктана карап ошол жерде элчи. Эмне себептен кийип калдыңыз? Элечекти атайын эгемендүүлүктө кийип чыгайын дегенсизби? Туура, мен азыр ошону жөнөсүм деле кийип да көрбөптүрмүн да. Мына 5 жыл болсо, мына эжелер айтат, ушу элечекти мынтип башыма кийип да көрбөптүрмүн. Алып берчимин, ошо кийбейбиз, анан тиндей мындай деген биринчи болгон, жашпыз да дегендер болгон да. Аны айтып эле келсиң деп эле алып келе берип коелу, кийип көрүп калчу да, бирок өзүм деги эле бир кызыкпаптым. Себеби деген биз топтордон да өзгөчөлүгүбүз муниципальный болуп жүрбөдүк беле. Биз муниципальный, бизден топ менен ырдатып тургандан да башка менин иштерим бар да, айыл өкмөттөчү. Анан ошо экеге деп баягы артист болуп кеттир деген эме кылбасын деген ой менен мен чекеде эле жүрчүмүн. Деген эме менен эле жүрчүмүн да. Анан мына биз өзүңүзгөргө белгилүү, баана белгилүү биз шаарга кошулуп, ушул жылдын жаздан бери шаарга кошулдук. Эми кошулуп бизди азыркы күнгө чейин кабыл ала элек да. Бирок азыркы эмтип болуп калды, ал бизди кетиргиси келбей жүрөт да. Эми себеби деген айттым го, маданият болбой эл болбойт дейт, биздин эл көнүп калган. Каяка десе биз эмне деген концерт болобу, мындай майрам болобу, иш-чара болобу, тамак ашындагы, сүмөлөгүндагы баарын биз көтөрчүбүз ушу Тумар тобу. Түнү менен иште болчубуз, өзүңүзгө белгилүү. Эртеси күнү ушу кайра ушул эжеке байкелер эле кайра сахнага туруп, чарчаса дагы билдирбей, даже райондук деңгээлге дагы, райондун дагы Ноорузун өткөрүп, андан сырткары Чуңкурчакка барып, аны деле айта кетпесе болбойт. Мына ушу Тумар тобунун кызматычы Чуңкурчакка деген эмне деген жайлоо, ошол жакка барып боз үй түгүп,
ушу идиш, табак, казан, аяк баарын алып барып ошол жака эт бышырып баягы коноктозу да андан сырткары кайра кийине калы, форманы кийле, элечекти кийгиле деп, ысык болобу, күн кандай болобу, мен кийгиле, кийип тургула деп дечимин. Күн кайнап турган күндө да мен ушуларды аябай айтчу элем да. Анан бир айтчы, сен элечек кийип көрүңгүлө, карачы биз мынтип кетебиз, антип кетебиз дечү эле да. Анан ушунун баарына баш ийип, мына 5 жылдык канча деген эмгектерди кылып койдук. Анан биз уже шаарга кошулдук. Азыр биз муниципальный жоюлду. Мындай айтканда мен директор эмесмин, мындай айткандачы. Жөн эле кырчыз. Анан элечекте болуп кезип биз мындай атабыз да. Мейли биз кабыл албаса дагы биз ушу эл үчүн деп чыкканбыз. Өзүбүзчө башкалардай боло жакшынакай болду. Ушул кандай түзүлсөк кайра ушундай ойдон кете берели деген болду. Анан дагы эле бизди кургалтырып ошо кече эгемендүүлүккө бизге билет берди, чакыруу билет берди. Биздин азыркы МТУ ал бала да өзүбүздө иштеген бала, Тамара эже мынакей өзүңүз эле тобуңуз менен барып ошол жака барып конок болуп келиңиздер деп. Анан ошол кетип атып элем, эмнегедир баягы формабызды окшош тиктиргем. Анан кийдим ушу элечекти. Элечекти алып койгон бар болчу. Кийип, мен элечектин кадырын мына ошол күнү билдим. Ушундай биз эмеден түшүп алып, ушундай басып баратсак, ушундай жолубузду мен мурун деле ушундай кылып жүрчү болуш керек. Мен өзүм сезчү эмес болушум керек да. Мен ушуну айта кетерим. Жолдон басып баратсак, тратордон бизден кандай жол бошотуп, тим эле суктануу менен карап, жол токтото калып, апам менен түшүп коюңузчу, биз менен түшүп койгулачы сүрөткө дегендер аябай көп болду. Мен ушундай өзүмдү ошондой көтөрүп бастым да. Чын айтканда ошо элечектин кадырын мен ушундай айта кетейин да. Барып аябай ошол жакта өзүңөр баары эле белгилүү болду, тыгын болду. Ошол жактан ошо элечек апалар кирип кетсин деп жол бошотуп беришти. Тыгылсак да ошол тыгындан алып, жанагы органдагылар дагы тартып алышты бизди, ошо элечектен кое бергиле деп. Мен ушунда элечектин кадырын билдим. Мына карагылачы депчи, балки мен ушул жактан мурункудай эле форма менен барсам мен калып кетет белем деп кой булардачы. Туура. Анан алдыда прическаны жасаган, кычырап кийингендер ал жерде көп жүрдү да. Кемпирлер болобу, ушундай эле калып кетти. Аларда деле чакыруукку жүрөт колунда, бирок биздикин өзгөчө кылып чыгарып кеткенден кийин ошо алдына барып отурганыбызда да баары сүрөткө түшүп, алдына эле отурсаңар болмок, силерге алда деле жарашмак деген ушундай бир эмелер болду. Анан мен ушун үчүн элечекти кадырладым да. Мен эми мындан кийин элечек кийемдим. Ал жерде дагы атайын кийип келдим. Ал жерде эгемендүүлүктүн быйыл 33 жылдыгы болду. Ал жерде биз дагы болдук. Ошол жерде президент менен катар отурдуңуздар. Бул дагы ошо элечекти сыйлагандыгы, кыргыз эли бир өзүнүн улуттук кийимдерине базым жаза, улуттук кийимди сыйлагандыгы. Себеп дегенде өзүбүздүн майрам, өзүбүздүн эгемендүүлүк, мына ошондой элечегиңиздер ар дайым башыңыздардан түшпөсүн. Анан 5 жылдан бери ырдап атпаймын, быйыл эле ырдап баштадым деп атасыз. Сиздин аткарууңузда бир чыгарманы угалык, жалпы отуруп, андан кийин биздин көрүүчүлөр менен биргеликте Тамара Исакунова мына ушул топтун жетекчиси жагымдуу чыгармасын сиздер үчүн жаңыртсын. Кабыл алыңыздар. Sargaygansып көзүндөгү бак, кер чалгансый жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербестен, өмүр чиркин өтүп баратат. Эсти эркем эли жашкандай, бирок өтөт өмүр шашкандай, кечекүүдөн өксүз болгондой. Аппак гүлүм, ай алма каккандай. Өкүнүчсүз шаттуу жашадым, улгайдым деп какпайт катарым. Бирок дагы шайыр заманда жапжаш болуп ай келет жаш шагым. Кыярса да кызык кырдалым, эмгектенем элдин жыргалын. Шаңкылдаган шайырың менен эл алдында келет ырдагым. Шаңкылдаган шайырың менен эл алдында
aldığında el aldığında kelle tırnağı. Нардактуу телегөрүүчүлөр, эл алдында келе тырдагымдай чындыгында Тамара буга чейин баягы топтун жетекчиси катары жүрсө, бүгүн өзүнүн ырында айтып тургандай эле эл алдында ырдагызды келип ырдап жатат. Бир кол чаап койбойлу келиңиздер. Айнаш, сиз мына ошол Тамара менен чогуу жүрөбүз. Байке экөөңүздөр анан ошол убакта айтып калчыңыз беле? Тамара, сенде деле ырда, сенде деле үн бар, сенде деле талант бар деп айткан күндөр болгонбу? Ай, мен силерде үнүм жок. Кой. Көрдө жашырып жүрүп. Көрсө анан кийин жанагы кызылда кийип кемселди деген тырдап чыкканда баарыбыз ай, сен жөн эле жакшы жүргөн турбайсың. 50 жашында. 50 жашында ошол ырдап чыкты. Биринчи. Биринчи. Ошондо баары соолук чыкты. Ай, бу калп эле жүргөн турбайбыз деп таттып өзүм давай. Ой, сенде үн бар экен ырдагын деп анан. Тумартова Айнашчы, быйыл ошол жаска убакта 5 жылдыгыңыздарды белгиледиңиздер. Аны көрдүк, анан ал жерде көбүнчө ошол театрлаштырылган, комедия аралаш, ыры аралаш, аны менен кошо сый тамак аралаш болду да. Анан ошол жерде мен баарыңыздарды көрүп ушундай бир суктандым да. Ошол убакта актерлук чеберчилик, сахнада ойноо деген эми бул өтө эле кыйын да. Сиздер эми баягы такшы алган бир талант эмессиздер да. Эл алдында эле карапайым эле эл катары жүргөн. Анан ошол күндөрдө Тамаржы ырдап, интермедиаткар, мына Зарылбайка өзү, кыйын болгон жокпу ошолор? Жок. Биз өзүбүз эл берип мындай өзүбүздө ошол кичине эметип окшойбуз. Сезим бар, патриот. Сезим бар. Жакшы өткөрүп алалы деген, Ошого аябай ынтызарланып эме кылдык. Баягы эмеде дагы кайсы бир майрамыбызда экөөбүздү актан акалай кылдык. Анда дагы Норуста. Кичиге кыздардай кийинип чыгып, өзүм эме отуруп мынтип коймай, мен. Ушундай эле артист турбаймынбы деп. Өзүм азыр көрөлөм, күткүм келет да. Баягы кичине бар окшойт. Ушундай катышып, ушундай эме кылсак болот экен деп өзүмдү. Ошону жаш кезде байкаган эмессизби? Байкабасам да керек. Кийин Тамаржы барыңыздардын өнү баягы талантты ачып аткан экен. Зарылбек байкебизу эми бардык жагынан төп келишкен. Ырдазыз ырдайт, инструменттер чертип коет, анча-мынча кыңылдатып. Анан Зарылбайке, Дамира жеңени алып келип алыппыз. Азыр кичине кулак менен тынчып эле жыргап эле калабыз. Чогуу жүрүп эле я. Диңдин колун кармадың деген сөздөн алсын. Мына ушундай кыйын дедиңизби? Чын да. Бул эми көрүп атат да. Зарылбек, бул сиздин өзүңүздүн багы ырга болгон, ушул кызыгууңуз да. Анан кызыгууңуз болгондон кийин чын эле анан бул жак менен таанышып каласыздар, чогуу жүргөндөн кийин ал өзүнчө бир кызык, Негизи ушул топ түзүлгөндөн бери кыйынчылыктар болуп турабы кес-кесте? Же жалаң эле жыргап эле Дамира же сиздерди ойлойт болуш керек, булар жыргап эле атышат да. Болот да, кыйынчылык болбой. Ал иш болбойт да. Анан Көлгө дейт, көлгө барабыз, кырчынга дейт, кырчынга бардык. Аякта эле бизге күн тийип турган жок да. Жан жайып, анын баарын көтөрүп. Туура. Кандай болсун ошонун баарына моюнсунуп баргандан кийин аткарыш керек. Милдетин алгандан кийин жооптуу болуш керек. Туура. Бардык иште эң башкысы жоопкерчилик болуш керек. Анан жетекчинин сөзүн уга билиш керек. Ошондо топ баягы ынтымактуу болот, бирге болот. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, Кырчын жайлоосунда 90 байке ырдаганга бизде ушул 7 каналдын баракчаларында мыкты каалоо тилектер жазылган. Колдогондор көп болгон. Анан 90 байкени бир ырдаталы. Өзүнүн бир жакшы чыгармасын аткарып берсин, биздин көрүүчүлөр дагы мүмкүн биздин атабыз кандай ырдайт болду экен, ушундай таланты бар болду экен деп таң калышы мүмкүн. Ошондуктан ошол Аламбиздин ынтымактуу мардоон аткаруусунда анын аксакалы биздин атабыз 90 байкеден жагымдуу чыгарма болсун. Кабыл алыңыздар. Мен болсун жүзгөн балыгы, кайыкка балык жалаксы. Болбостур анын айыбы, болбостур анын айыбы. Кайыкка балык жалаксы,
Bulaktan ulan su iste, Tarkaylı candın kumarı, Tarkaylı candın kumarı. Bulaktan ulan su iste, Tarkaylı candın kumarı, Tarkaylı candın kumarı. Çıkalı kurbum carışka, kalmaylı uyat namuzda, süzmüdöy appak bitinden, süzülüp koy şu karızga, öptürüva koy şu karızga. Süzmüdöy appak bitinden, süzülüp koy şu karızga, süzülüp koy şu karızga. Nüşörlüp jamgır tökkündöy, yazayı sulu göktündöy, eldirep ketti yüreğim. Birinci sizdi öpkündü, algaçkı jola öpkündü. Eldirep ketti yüreğim. Birinci sizdi öpkündü, algaçkı jola öpkündü. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сүйдүрүп койчу бир жолу дейт. Кимди айткансыз ошондо? Кыр ошондой түшүп калган, атайын ушуларды тандагансыз. Yok, koşulur. Эми ал жакта жалаң айымдар. Анан бир эле мырза болгондон кийин анан ушуну атайын Сүйдүргүз дегенде келди. аякта. Чындыгында ооба, ошол Кырчын жайлоосунда өткөн иш-чарада, фестивалда Зарылбайке барган жок, Турдакунбайке барган жок, мырзалардан ошо автобусун айдап, айымдарды ташып, ал эле убакта гүлдүрүү, ал эле убакта баягы эми апалардын жүгү көп болот го, эле чейин көтөрүш керек, сумкасын көтөрүш керек, баарындаке. Токсонбайке мен ойлойм, бул жаш баладай эле баягы улуу киши эми чарчады, манан мынтип калдым деп. Токсонбайкеден андай чарчоо жок, азырынча. Буюрса ушул топто ырдап турсаңыз, жапжашмойдон турасыз. Көпкө ырдап туруң. Айгүл эже, Тамара айтып атат, жакында эле кошулду депчи. Анан билебиз, кошулганыңызды ошол эле убакта ырдап жүрөсүз. Анан өзүңүз каяктан болосуз? Кай жактын кызысыз? Бул топко кандайча келип калдыңыз? Мен өзүм Токтоолдун кызымын. Ошо Мимоза экөөбүз подружкабыз. Ошол аркылуу келип калдым. Мен көп келчүмүн. Булар Тумартоттун биринчи түзүлгөнүнөн баштап эле келип кетип жүрчүмүн да. Анан Мимоза айтып калчу, келбейсиңби? Жөнөкөйдө кыйкыр эле ырдап жүрө бересиң го депчи. Андан бияка келип ырда деппи? Бияка келбейсиңби деп калды. Анан ошол менен эле койчу. Анын үстүнө өзүм иштечү элем, жумушум бар эле, туруп ошол жумуштар менен жүрдүм. Анан эң акыркы жолу ушу Турдакундардыкына келип калдык. Эмнеге бир тойго келгенбиз да. Анан ошол жерден ырдап калдык. Анан кийин Тамара же бар ал тойдо. Ооба, Тамара да бар. Жактырып калды. Анан Айгүл эже келбейсизби деп калдык. Мимозага айттым, эмне кылайын, келейинби келбейинби деген суроолор болот экен да. Бирок өзүм келгим келди да негизичи. Макул дедим да, анан келип калдым. Ушака келип, чындыгында Тамарага рахмат, баардыгыбызды тарбиялап, көндүрүп, ырдаганга жатта десе ошолорду жатта. Тамараны сыйлайм. Ушунча даражага жеткирген да Тамара. Ошо 5 жылдыкта да чакырган, ага да келип, мен катышып, анда да ырдап кеттим. Жалгыз ырдадым, анда да. Анан Заргы экөөбүз дуэт ырдадык, анда дагы. Анан кийинки энелер күнүндө дагы ырдадык. Жакшы эле.
Жакшы. Бу да Эң башкысы жакты топ. Ооба, тумар топ. Кийинки күндөр ушу жүрөгүм тумар топ деп согуп калды. Биз дагы студиядан эми сизди биринчи көрүп атабыз. Эми буйруса көп келип турасыз. Буйруса. Мына ошондой радио, телелердин жүзү болуп, өзүңүздүн бир талантты тартуулап туруш керек. Себеп дегенде ар бир чыккан сиздердин эфир бул тарых, тарыхта калчу нерсе. Анан алтындай убакытты ошого бөлүп коюш керек экен да. Турабы Турдакын байка? Тура. Анан жана айтсам, Мимоз эжени алып келген жокмун, ал жумуштар чыгып калды деңиз. Эми иш бул ар кандай болот экен да. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, Мимоз эжени эмне ырдаганынан сүйүп калдыңызбы же? Андайча таанышпадыңыз Мимоз эжемен негизинде эле. Эми чоң иштегенбиз. Бир эмеде. Сиз аккордеон чечсеңиз ал ырдап. Ал жаалар ушу мелчи деген эле. Ал чоң иштедик да бир эмеде, ар эмеде. Союз убагында. Союз кесиптен анан Бир кеседе. Акта да жанагы Норус майрамында ушундай эмелерде катышып жүргөм. Ошол жактан таанышып ошондой болуп калган. Турмуш деген иш. Ошондой ушинтип жашап калдык тең. Учурда канча бала, канча небереңиз бар? Азыр 5 бала, 9 нере бар. Жакшы. Ошо эми качан көрсөк ушу Тумар тобунда сиздердин ырдап жүргөнүңүздөрдү көрөбүз. Анан жана Тамара айтып атпайбы? Аламидин айыл өкмөтүндө эмне баягы иш-чара болсо, боз үйүн тигип ошол жерде, жылкызын союп дегендей, тамагын бышырып, ашын базып мына ушу сиздер жүрөсүздөр. Бул да сиздердин ошол айыл өкмөткө кылган бир аябай бир жардам десек болот. Себеп дегенде бардык топтун колунан андай келе бербейт. Бизде топтор бар, айыл өкмөтү жок топтор бар. Өздөрү эле баягы таанышып эле, башын бириктирип эле, ырдап өзүнүн каражатын, өзүнүн чөнтөгүнөн акча жумшап жүргөнчү. Анан ошол 5 жылдык жөнүндө Тамара жетекчиси катары сизден сурайын. 5 жылдык кандай өттү? Келген коноктор кандай сөздөрдү айтып кетишти негизи эле? Рахмат ушул суроо бергениңизге. Бул 5 жылдык берген себебибиз 5 жылдан бери көп болуптур бизге. 7-8 экен да, бирок анан жанагындай болуп Тумар деп атыбыз коюлуп, ага чейин жанагындай ыргесе, андай мындайлар болгон. Тумар деп түзүлгөндөн кийинки 5 жылдыгыбыз экен. 5 жылдыкта биз ушу биздин айылда пока клуб жок да, болсо да кичинекей, анан биз ошо бир ресторанда өткөздүк. Ошондо өз күчүбүз менен, себеби уже биз шарк өтүп калган убагыбыз эле, февраль айында өткөрдүк. Ушуга чейин жанагындай айыл өкмөттүн көзүн карап ошол немеси менен жүргөнбүз да, анан келелер өз алдычы болобуз деп. Анан жана да айта кете турганым, сиз жана суроо берип калбадыңызбы? Театрдаштырып, ушундай эме кыласыңар деп. Буга дагы биздин көркөм жетекчибиз Аман Мамбетакунов агай тааныйсыз да. Ал кишинин дагы эмгеги көп бул жакта. Ошол кишинин даярдаганы, ошол жанагы сценарий түзгөнү, ошо сценарий менен анан ушул аткарып 1 ай бою даярдандык. Эмне дегенде ал жакта мына ушул тобузда канча киши болсо ошонун куда сөөгү, бала чакасы, кол кошуналары деп экиден устоп, айылдаштар, өзүнүн шакырган конокторубуз анасыкар деп анан бир 300дөй киши болду да. Ушул 5 жылдыктын ичиндеги отчеттук концертибиз баягы. Андан кийинки анан ошол себебен биз телевизордон эле көрөт, жана алыста балдары, кудалары, мындай биз концерттер көп келбейт да. Ошолордун баарына бир мындай айткан орустарча айтканда живой көрсүн дедим да. Булардын таланттарынчы. Сый тамагы менен. Сый тамагы менен деп кылдык. Мен билбейм, өзүбүзгө баягы жакшы деп эле баарыбыздын өзүнчө жакшы дейт да. Менин көңүлүмдү айтып, мага келгенде жакшы дейт. Бирок жакшы эле болду го дейм, себеби 1 ай даярдык болсо, жанагындай көркөм жетекчибиз болсо депчи. Анан эми кемчилик болбойт да. Тойлордо деле муну мындай кылып койсом экен, аягын андай кылып койсом экен дегендер болот. Анан андай болсо болгондур, бирок менин оюмча ушу отчеттук концертти бергенден кийин мен ух дедим да. Себеби деген ушулардын эмгегин ушу бала чакасы, куда сөөгү, кол кошуналары кичине баалап билсин, кандай эмгек, кандай эмне жатканын депчи. Театрдаштырганыбыз дагы чагылдырдык. Азыркы замандагы келиндерди, абысындары кандай болуп атканын, мурункулары кандай болгонун ошону чагылдырып көргөздүк. Баягы айтып аткан тиги керек эми сага айтам, келиним сен дегендей кылпырсар да. Кичине болсо дагы баягы эме да мындай депчи. Ынтымактуу абысындар, кайненеге кандай мамиле кылыш керек, мурун кайнене кандай болгон, ошону кичине бир чагылдыралы деген эме менен болдук. Жеткире аткара албасак дагы колубуздан келгенче аткардык. Ошо үй бүлөдө дагы ыр болуш керек, үй бүлөдө дагы маданият болуш керек дегенди биз көргөз алдык го деп ойлойм. Ал жакта өзүбүздүн ушу азыркы айыл жетекчиси жана МТУ деп койсок, ошо жамаат келди айыл өкмөттүн. Алар дагы билбейт да, депутаттарыбыз келди. Себеби деген тиякта жүрөбүз, биякта кээ бир ырдап атканыбызды бир көрүп кетиши мүмкүн, кызыгып, аягына чейин көрбөгөндөр деле бар. Ошолордун баары билип ошол жакта отуруп бир чоң антракт менен бердик.
ошонун баарын мындай байкап билсин биздин 5 жылдык эмгегибизди. Ошондо жалпы 2 сааттык болдубу же 3 жок 5 саат болду. 5 саат концерт бердиңиздер, концерт бердик. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Тумарто ушундай 5 жылдыкта 5 саат концерт берип, анын ичинде театрлаштырган оюн зогу, концерти, ыры, бии, анан аны менен кошо ошол келген конокторго сый тамагы менен тартылып жогорку деңгээлде өткөн. Ал жерде биз да болгонбуз. Эми өзүңүз билесиз, биздин 7-канал сиздердин ар бир ишиңиздерди карап турабыз, билип турабыз, көрүп турабыз. Анан ал жерде бийлик өкүлдөрүнөн да келди, мына ошол жетекчилерден баштап, баардык өздөрүнүн бир жакшы сөздөрүн айтып атат. Чындыгында жогорку деңгээлде болду. Эми мен ойлойм, бул топтун өмүрү узун болсо 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык концерттерди дагы бересиздер. Эң башкысы алтын башыңыздар аман болсун. Анан Айнашчы бүгүн келгенден кийин Айнашчыны ыратпасак болбойт. Айнашчы бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө кандай ырды, кайсыл ырды тартуулайын деп турасыз? Ошо сиздер менен бат-бат жолуккан кандай жакшы деген ырдап. Тез жолугуп турайын дейсизби? Мирза, биз да жолугуп турганга ар дайым даярбыз. Анда эмесе мына ошол эжекебиздин аткаруусунда жолуккан кандай жакшы деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кысып, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, көрүшкөн кандай жакшы, көрүшсөк кандай жакшы. Бөксөлөр толсун дешет, байырлап башыбызга баг дөөлөт консун дешет. Бар болгон кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы деп, бул ыр өзүңүздөр билгендей абдан азыркы убакта хит болуп жаткан ырлардын бири. Анын аткаруучусу биздин мына ошол Тумартоонун татынакай солисткасы десек болот, Айнаш эжекебиздин аткаруусунда болду. Жакшы чыгарманы тандаппырбыз. Андан кийинки мына жаңы келип, сиздер менен көнүшө албай турган Дамир эжеге суроо берейин. Дамир эже, мына ушул топко кош келипсиз. Биз дагы мына студиядан биринчи көрүп атам. Анан кандай экен топ менен жүргөн? Кыйынчылыктар барбы экен же баягы сиз ойлогондой эле чыргал жашоо экен?
кээде жыргалда жашоо болуп кетет экен, баягы бир нерселерди стресстен чыгып, бир нерселерди ойлонуп анан эмеси түйшүгү да бар экен. Ар ким ошо Тамарага рахмат, ар кимдин характерин билип, баарыбызга ошондой жакшы мамиле жасап, анан мен деле ошо Тамара айткандай мурун болсо мен байым тиги эметип жүргөндө мен деле ушундай ар кандай үй бүлөлүк немелер менен жүрдүм да. Анан чай питаларына келип турчумун, конокко келип турчумун, кошулуп 2 жылдан бери мындай бирдеме сиздемелерине келип турчумун. Анан тиги мен ушундай кошул деп анан кой кишине эмекейин деп жүрдүм. Көңүлдөнбөй. Жок, көңүлдөнгөндөн дагы баягы үй бүлөлүк немелер болот экен да. Баягы небелерим кичирээк, шартка байланыштуу кичирээк болуп аларды школго кетирем тияк бияк анан алардын да чоңойду. Чоңойгондо мейли деп бир күнү Тамара, бул Токсонбайкелер барыптыр, анан тиги Айгүл эжелерчи. Анан мейли деп анан тиги эмеңе кош дедим. Группага кош деп анан ошондон бери эле андан кийин бардым мынакей тиги эме Ысыккөлгө бардым, ошо эми буюрса. Ал убакка чейин эми Зарыл байке мүмкүн сизди группага кошкусу келип, билбейм, аны өзүнөн сурап. Кошкусу келип, Тамара эжеге мүмкүн мактап келип аткандыр. Мен деле кемпирими кошкула жакшырдайт деп, анан билбейм. Кошкусу келген жок, билбейм. Кошкусу келгиси деле келген жокпу мен. Бирок бул Тамара эже, Айгүл эжелер, башка Токсонбайкелер бар электе Зарыл байке айтчу эле, кошулбайсыңбы, сен деле бар да деп. Жок. Айткан эмеспи? Ким эле? Аман айтып калды. Анан мен анда ошондой өзүмчө бир семейный эме менен жүргөм да, өзүмчө анан кошулгуңуз келген жок. Келген жок да. Зарыл байке эмнеге айткан жоксуз? Ар кандай шарт менен болот экен да. Үйдө баягы өйдө ылдый шарт. Тамак аш деген болот. Жок, тамак аштан сырткары эми ар кандай нерселер болот экен да. Анан кийин көңүлдөнбөй жүрдүм, андан бери небелерим айтып атпайм, ошондой чоңой анан мейли деп. Турмушка байланышат. Турмушка байланышат экен да ар кандай. Мен Зарыл байкеге таң калып атам да, эмнеге айткан жок болду экен депчи. Мен айттым, айтканда шарт. Айтканда шарт. Ошондой биринин артынан бири. Минис өтүп кетти, анан жүрдүм да. Стрессте болгон. Эми буйруза мынакей кошулуп алыпсыз. Буйруза эми тез-тез бизге да келип туруңуз. Ушу менен сизди экинчи жолу көрүп атам мен. Буйруза тааныш болуп калабыз, кийин Дамир эжени өзүн чакырып туруп отургузуп ырдатып коебуз. Буйруза. Ал үчүн мен даярданышым керек, үйдөнчү. Комустун деле көп жыл жүрдүм, мектепте окуп жүргөндөчү. Анан кийин мен деген көп жыл кармабай калып, анан такыр алыстап калыптырмын да. Бирок эми сизде баягы комуз боюнча бар, түшүнүк бар да. Анан кийин күйлөп сүйлөп, анан мен эми үйдөн деле жакшы кармайын десем, баягы үйдөгү нерелерин тамактандырыш керек, тияк биягын кылыш керек эми буюрса, ошонун баарын акырындык менен кармап атам. Мурун билгенден кийин мага эми бат эле өздөштүрүп кетем да. Эми бул Токсонбайкеден да дагы кичине вокал окуп эметсемби деймчи. Анан бул эжеден дагы кичине үндү эметип дегендейчи. Анан ырдабаса, четпесе бат эле алыстап калат экен кишичи. Бизге мына ушул Талант апалар телепрограммасына республика боюнча апалар келет да. Анан келгенде эле биз жаңы түзүлгөнбүз, жаңы топ болуп атабыз деп бир аккордеончуну жылбызда бир музыкантты жалдап алышат. Анан кийинки келгенде карасаң эле баягы бири ооз комуз чертип, бири чүкө кармашып, бир азат аяк кармап калат да. Буюрса эми Тамара эже үйрөтөт сизге. Себеп дегенде топко бардык талант керек. Комузу керек, аккордеону керек, шылдырагы керек. Эч болбоганда бир эки чүкөндү эле мынтип каккылап турсаң музыка чыгарабы? Анан Айгүл эже, мына ошол Тумар тобунун жаңы кошулган солисткасы, ырчысы биздин таланттуу апабыз Айгүл эжекенин аткаруусунда кабыл алыңыздар. Сен тек кыз секелек, Мен да бала Сүт оозундан кетелек. жар боруна экөлөп, орок менен үй куруп, жаңы гана үйлөнүп, көчүп келди кечелек. Алтын балалы
bir desem men kolungdan жетелеп белими деп мен да сага эркелеп Çalınmay kuş cumuştan çarşadı dep sen ayak Çay kaynatan gündürüm al esimden getelek алтын балалык бизди ойноткон бизге билгизбей сүйүндү ойготкон Koştoşordo Komay karmap kolundu Sağınma dep Sanga böldüğün oyundu жаш күнүмдү унуткуз эстелеги ушул деп карап турдум жалдырап кара мүзгөн жолуңду кош бол балалык бакытта барсың Ömür ötkünce ойдо каларсың алтын балалык бизди ойноткон бизге билгизбей сүйүндү ойготкон бизге билгизбей сүйүндү ойготкон Абдан талантыңыздар жакшы, дагы ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Ушундай жакшы чыгармаларды аткарып жүрөңүздөр. Эң башкысы мынакей сиздерге жардамчы болгон жигиттер бар экен, Тамаражы. Анан эми жалпы дагы бир ырдабасаңыздар болбойт, себеп дегенде атайын бүгүн ырдайын деп келгенден кийин дагы бир чыгарма аткарып бериңиздер. Кийинки чыгарманы хор кылалык. Кандай чыгарма? Биз бүгүн кеңешип туруп чыгармаларыбыз көп, бирок жанагы ар бир топтун өзүнүн ыры бар дейт. Айылымдын желбиресин байрагы деген ырды өзүбүзгө музыкант агайыбыз болгон Тагай Болот Алмамбетовдун сөзүнө болгоно жазылган ушул ырды менен биз телеөчөрдө көңүлүбүздү буруп коелу. Бул чыгарма сиздердин кимине окшойт анда? Биздин кимине? Аламүдүн айылын, Аламүдүн элин даңазалаган, элин даңазалаган ыр. Эми ошончо да мына шаарга кирдик, ошончо ушул ырыбызды бир эми буйруза шаарга кирсеңиздер жакшы экен. Кийинкиде Бишкегим борборум сендер Аламүдүн ыр чыгарасыздарбы? Бар, алырыбыз да бар. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол жакшы бир хорго көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Аламүдүн ынтымак тумар тобунун жалпы таланттуу аталары, апаларынын аткаруусунда. Yerimiz
Мына көрүп алдык, убакыт деген учкан куш дагы бир жолу келип биздин студияга келип атайын бир өзүңүздөрдүн бир жоголуп кетпей ушинтип бат-бат келип туруңуздар. Себеп дегенде биз сиздерди сагынып калабыз, биздин көрүүчүлөр сагынып калат. Тумар тобу каякта, эмне кырдап айтышат, каякта жүрөт деп. Анан ушундай биздин эфирлерге бат-бат келип туруңуздар. Кийинкиде дагы толуктуу алып келиңиздер. Азыр 2 кошулса, кийин 4 кошуп келиңиздер. Мырзалардан кошуңуздар, Анан Тамара сизге бир эркин микрофон берели, ошо менен эфирибизди жыйынтыктайлык. Рахмат. Мен барыңыздарды ушу убакыттан пайдаланып, ушу кирип жакында эле эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгиледик. Шаарыбыз, ушу элибиз, биздин кыргыз эли аябай жетишкендиктерге жетип атырбыз. Ушуну мен барыңыздарды куттуктайм. Жана ошондой эле ушул биздин Тумар тобун түзүп, ушул күнгө чейин дем берип, күч берип келген, ушу биздин өзүбүздүн ушу айыл өкмөтүбүз болуп келген Көлбаев Найзабек Асанбековичке терең ыраазычылык айтабыз. Ушу бизге дем күч берип, ушул даражага жеткизген. Биз сиздин ушул түзгөн тобуңузду элибизге дагы эле болсо кийинкилерге муундарга даңазалап жүрө бергенге биз дайым даярбыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздер дагы ошол топтун атын өчүрбөй ар дайым бир кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, эл алдында жаркырап, жана Тамара айткандай эл алдында жүрүңүздөр. Ар дайым калпаңыздар, ак элечеңиздер башыңыздардан түшпөсүн. Сиздерге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жаңылыктар болсо бизге келип туруңуздар, эшигибиз ачык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7-каналда Таланттуу апалар теле программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү апалардын талантын, өнөрүн, алардын ырдаган ырлары сиздерге жакты деген ойдобуз. Ал эми биздин мына ушул Таланттуу апалар теле программасын бизди көрбөй калдым дегендер болсо, биздин YouTube каналынан, Facebook баракчабыздан, Instagram баракчасынан кайталап көрсөңүздөр болот. Ал эми дагы да болсо сиздердин өнөрүңүздөр болсо, талантыңыздар болсо, ак элечеңиздерди аздектеп башыңыздарга кийип, бирок эфирге чыгып ушундай элге талантыңыздарды тартуулай албай жүрсөңүздөр, биздин төмөндөгү жазылган номерлерге байланышыңыздар. Сиздер үчүн эшигибиз ачык. Ар дайым сиздердин өнөрдү, талантты теле аркылуу элге жеткиргенге даярбыз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.